Keyingi жаңалықтар менен таныштырабыз. Keyingi жаңалықтар менен таныштырабыз. Сыдык менен Бауыржан Батышбай бири-биrini терпилдеп 2 күндөн бери урушууда. Бул Бауыржандын мурту эмнеге өрдөктүн көтүгө окшош кара. Көрүнгөн жерде тырманып жүргөн. Бу адам болбойт же оңолбойт. Уйку сураган оозуңа скей. Keyingi жаңалықтар менен таныштырабыз. Keyingi жаңалықтар менен таныштабыз. Бауыржан терпилов жакынкы арада бошонуп, сот иши бүтүп, Казакстанга сипал тееп кетсе, ушу Далбоевдон кутулат элек. Бу Далбоев же элине батпады, же айылына батпады, журту жок котогум. Бу котогум оңолбоду же жоголбоду. Сыртыңыз скей, туруш турмушуңуз скей. Кашыны карасаңыз үйдүн крешасындай, турушу болсо эшектин амындай. О башыңа скейин, туруш турмушуңа скейин. Keyingi жаңалықтар менен таныштырабыз. Keyingi жаңалықтар менен таныштырабыз. Бауыржан терпилов жакшылап жазганды үйлөнүп жаткан кезде батылдан эч ким колдобой коюп көтүнө кирип, ар кимди 1500 сомдон поздравить этип, ишке кирип, башка жерге ишке кирсе, ит дагы буну ишке албайт. Көрүнгөн жерде ушинтип поздравить этип жүргөн ит. Жетим жүгүрүк. Keyingi жаңалықтар менен таныштырабыз. Keyingi жаңалықтар менен таныштырабыз. Бул Бауыржан көт 24 300 сомдук нерсени 3000 доллар деп айткан бир котогум. Бу түрү суук, ужас, үйү жок, бездомный, несчастный человек. Keyingi жаңалықтар менен таныштырабыз. Keyingi жаңалықтар менен таныштырабыз. Эгерде мен азыр Бауыржан менен батыл ойной турган болсом, бу Далбоев мага заявление жазып койсо, мен эмне деп жооп берем милициянага барып? Сот айымдарга, сот байкелерге эмне деп жооп беришим мүмкүн? Бу коток менен сүйлөшкөнгө да болбойт. Бу котогум азыр мен менен батыл ойноду деп заявление жазып койсо, каяка барып арызданышымды билбеймин. Бу терпила жүзеки оңолбоду же жоголбоду. Же Кыргызстандан кетем дедиң, же кетпедиң. Журту жок. Журту жок. Же өзгөнгө батпадың, же Бишкекке батпадың, же үйүңө батпадың. Көчөдө калган бездомный. Анан кийинки кабарларга туш келсек, бул бездомный үйүнө батпаса, же журтуна батпаса, кичине гана сот айымдар жакшы сүйлөп койсо, кайра эле эртеси сөгүнүп баштады. Бу жетимдин тили жаман. Тили бу жетимдин тили катындын тилиндей бар. Сага караганда элдердин катынын тили жакшыраак. О тилиңе скей сенин. Журту жок. Харамы. Бауыржан. Фу, блядь, терпила. Дай.